Барына белек. Салту жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбэнк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, бүгүн биз спорттогу жаңылыктар тууралуу сөз кылалы. Спортчуларыбызды колдоп, комментарий жазып, лайк коюп, каналга катталып коюңуздар. UFC уюмунда мушташып, Кыргызстандын желегин дала ирет желбиретип келе жаткан Валентина Шевченко Ысык көлдүн Балыкчы шаарындагы спортчулар менен бирге машыгып, аскер бөлүгүнө чейин барып таанышып келди. Машыгуудан кийин ал балдар менен укмуш машыгуу өткөрдүк. Алардын аралаш мушташ өнөрлөрүнө болгон сүйүүсүн жана машыгууга болгон каалоосун көрүп, кубанып турам деп жазып калтырды. 8 өлкөнүн кыз-келиндер күрөш боюнча курама командасы Бишкек шаарында жаңы ишке берилген залда окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Борбор калаада Норвегия, Венгрия, Эстония, Италия, Литва, Молдова, АКШ жана Казакстандын күрөш боюнча кыз-келиндер курама командалары Кыргызстандын кыз-келиндер күрөш боюнча улуттук курама командасы менен биргеликте эл аралык окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Жалпы аталган өлкөлөрдөн 50ге жакын спортчу жана алардын машыктыруучулары келди. Спортчулар окуу машыгуу жыйынын Бишкек шаарындагы жаңы ачылган кыз-келиндер курама командасынын спорттук залында өткөрүшүүдө. Белгилей кетсек, 2022 жылдын ноябрь айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен кыз-келиндер курама командасынын залы салынып ишке берилген. Учурда зал бардык талапка жооп бергендиктен эл аралык окуу машыгуулар өткөрүлө баштады. Жыл сайын өткөрүлүп, спорттук күрөш боюнча улуттук кураманын курамын тандай турган Кыргызстандын чемпионаты өтөр алдында турат. Тактап айтсак, келе жаткан 21-22 январь күндөрү грек-рим күрөшүнөн өлкө биринчилиги өтсө, 23-24 январь күндөрү эркин күрөш боюнча чемпионат өткөрүлөт. Мелдеш адаттагыдай эле Каба улуу Кожомкул спорт ордосунда болору белгилүү. BraveCF уюмунун жеңил салмагында мушташып келген балбаныбыз Кубаныч Абдисалам уулу февралдын 18-inde Сербиянын Белград шаарында бул салмактагы мушкер Камил Магомедов менен мушташат. Белгилей кетсек, Кубаныч учурда 70 кг салмагындагы убактылуу курдун ээси. Магомедовдо куру жок. Кимиси жеңишке жете турган болсо, чемпион аталары шексиз. Кимиси жеңишке жете турган болсо, чемпион аталары шексиз. Спортчубузга ийгилик гана каалайбыз.